Саламатсыздарбы? Мектептерге келген жаңы компьютерлердеги офистик программаларды иштетип көрөлү. Офистик программалардын ичинен Word программасын ишке киргизебиз. Word программасын ишке киргизгенден кийин бизден учетный запись сурашы мүмкүн. Азыр бир аз күтүп туралы. Мына бул жерде офистик программаны активация кылуу үчүн өзүңүздөрдүн учетный записиңиздерге кириңиздер, же болбосо жаңы учетный запись түзүңүздөр деп чыгып калып атат. Эмне себептен ушундай билдирүү чыгып калат? Мындай билдирүүнүн чыгып калганын себеби жаңы компьютерде Windows'ту биринчи жолу запуск кылып атканда регионду туура эмес тандап алгандыктан. Регионду Россия деп тандап алган болушу мүмкүн. Азыр биз компьютердин настройкасына кирип көрөбүз. Бул жерден азыр офистик программаларды жаап кое берели. Компьютерди алдын ала интернетке туташтырып коебуз. Башкача айтканда Wi-Fi аркылуу туташтырып койсок да болот, же болбосо кабельный интернетке туташтырып койсок да болот. Компьютердин настройкасына кирүү үчүн мыштын көрсөткүчүн пуск алып барып, сол жак баскычын бир жолу басабыз. Бул жерде параметры деген баскыч бар. Ошол параметр баскычын тандайбыз. Тандаганыбызда Windows'тун параметрлери чыгат. Бул жерде регионду көрүү үчүн, кайсы регион тандалганын көрүү үчүн время и язык деген менюсун тандайбыз. Время и язык тандаганыбызда бул жерден параметрдин терезеси ачылат. Бул жактан регион деген менюну тандайбыз. Регионду тандайбыз. Тандаганыбызда мына бул жакта страна или регион Россия деп турат. Демек бизден учетный запись сурап атканы, же болбосо жаңы учетный запись түзүүнү сунуштап атканы ушул жерден региондун же болбосо өлкөнүн туура эмес тандалып калганынан. Ушул жерди өзгөртөбүз азыр. Россия деген жерди басабыздан бул жерден Кыргызстан дегенди тандайбыз. Бул жактан Киргизия дегенди тандайбыз. Мына Киргизия тандадык. Андан кийин формат региона, текущий формат русский Россия деп турат. Бул жерди дагы басабыздан русский Кыргызстан дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жактан терезени X баскычын басуу менен гана жаап коебуз. Windows'тун параметри өзгөрдү. Эми кайрадан офистик программага кирип көрөбүз. Офистик программаны ачабыз. Мына Word'ду ачтык. Бир аз күтүп турабыз. Алдын ала компьютер интернетке туташып туруш керек. Мына идет загрузка деп загрузка боло баштады. Бир аз күтөбүз. Эми бул жерден подтвердить деген баскычты басабыз. Подтвердить баскычын басканыбызда подготовка кыла баштайт. Мына бизде офистик программа активация боло баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Бул 1 минутага чейинки убакытты алышы мүмкүн. Мына бул жерден азыр учетный запись байланыштырды. Бул жерден начало работы деген баскычты басып коебуз. Мына биздин офистик программа активация болду. Эми бул жерден принять баскычын басабыз. Бардык ушул тиркемелер үчүн лицензиянын шарттарын кабыл алабыз. Принять баскычын басабыз. Принять баскычын бастык. Демек офистик программа активация болду. Эми иштетебиз, иштетип көрөбүз. Новый документ бастык. Мына бул жерден бизден эч кандай активация сураган жок. Бул Word'ду ачып активация кылсак деле боло берет, Excel программасын ачып активация кылсак да боло берет. Ошол офистик программалардын кайсынысы ыңгайлуу болсо, ошонусуна кирип, ушундай кылып активация кылсаңыздар болот. Биринчи кезекте компьютерде Windows'ту запуск кылып атканда регионду туура тандап алуу керек. Ошондой учетный запись сурап атканын себеби Windows'ту запуск кылып атканда регионду туура эмес тандап алгандыктан. Ушундай кылып офистик программаларды активация кылып алсаңыздар болот.